Саламатсыңарбы достор? Биздин бүгүнкү тема туунду жана анын колдонулуштары. Бүгүн биз кыймылдын ылдамдыгы жөнүндө маселени, функциянын тундусун аныктамасын, тундуну эсептөө эрежелерин жана тазал функция жөнүндө түшүнүктүү караштырабыз. Бул маселени караштырыш үчүн биз биринчиден графикти чийип алайлы. Графикти алайлы. Ал эми биз билгендей эле бул O, Y огу, а бул деген O, X огу. Y-ти биз S катары белгилейли бул жол. Ал эми X-ти биз T катары белгилейли бул убакыт. Биз билгендей эле Y X-ке көз каранды, а биздин учурда болсо S T-га көз каранды. Кыймылдын ылдамдыгын табуу бизде талап этилсин. Бизде материалдык М чекити бар. Материалдык М чекити бизде бир калыпта эмес, кыймылда болуп, убакыттын моментинде анын башталгыч абалынан кийинки басып өткөн жолунун узундугу. Убакыттын үзгүлтүксүз функциясы. Башкача айтканда, S бизде f at t-га барабар. Бул барабардык кыймылдын закону деп атайбыз. Кыймыл бир калыпта эмес болгондуктан анын ылдамдыгы өзгөрмөлүү болору белгилүү. Ошондуктан өтүлгөн жолдун О'сы огу боюнча узундугун ага кеткен убакытка бөлсөк, биз кыймылдын орточо гана ылдамдыгын таба алабыз. Ошондо бизде V орточо бизде барабар дельта S бөлү дельта T. Ал эми убакыттын берилген моментиндеги ылдамдыкты төмөнкүдөй табабыз. Убакыттын башталгычты моменти кыймылдагы М чекити А абалында болсун дейли. Мисалы А абалында болсун дейли. Бул А абалы. А абалын биз башталгычты катары белгилейли. Ал эми мен айтып кеткендей эле, бул бизде бир калыпта турбайт, ар дайым кыймылда болот. Ошондо бир аз убакыттан кийин бул Б абалына келет. Б абалы. Ошондо биз көрүп тургандай эле бул дельта Т бул убакыттын өзгөрүлүшү. Ал эми бул болсо дельта С аралыктын өзгөрүлүшү. Ошондо бизде көрүп тургандай дельта Т бизде Т кемитүү башталгыч Т-га барабар. Ал эми болсо Т бизде башталгыч Т кошу дельта Т-га барабар. Ошондо бизде А абалдан Б абалга келген убакыттын ичинде дельта С f at башталгыч Т кошу дельта Т кемитүү f at башталгыч Т. Ошо бул убакыттын ичинде бизде бул аралыкты өтөт. Ошентип убакыттын башталгычты моментиндеги кирпик какканча болгон ылдамдыгын табыш үчүн биз убакыттын дельта Т өсүндүсүн чексиз кылышыбыз керек. Башкача айтканда, дельта Т бизде нөлгө умтулуш керек. Демек бизде кирпик какканча ылдамдык бизде лимит дельта Т нөлгө умтулат. В орточо барабар бизде лимит дельта Т нөлгө умтулат. Ошондо биз билгендей эле бизде В орточо дельтасыны дельта Т-га бөлүүсүнө барабар. Ошондо дельта Т дельта С дельта Т-га бөлүүсүнө барабар. Андан кийин бизде лимит дельта Т нөлгө умтулат. Ал эми дельта С бизде
буга барабар, моуга барабар. Ошондо лимит дельта S башталгычты кошуу дельта T кемитүү S башталгыч T. Буну биз дельта T'га бөлөбүз. Буну биз вот дельта T'га бөлөбүз. Эми азыр мисал келтиребиз. Мисалы кыймылдын закону, мисалы кыймылдын закону S бизде 2ден 1 GT квадратка барабар. Башталгыч T болсо 3 секунд аркылуу берилген. Ал эми азыр биз аны кирпик какканча барабардык аркылуу тапканга аракет кылабыз. Биз билгендей эле кирпик какканча ылдамдык бизде барабар лимит дельта T нөлгө умтулат. S бөлүнгөн дельта T. Бул барабардыкты колдонуп азыр биз чыгарабыз. Демек, кирпик какканча ылдамдык башталгыч T бизде 3-кө барабар. Лимит дельта T нөлгө умтулат. 2ден 1 G. Ал эми T'нын ордуна азыр биз формуланы колдонобуз. Бул азыр бул кашаны квадраттык формула аркылуу ачканга аракет кылабыз. Ошондо 2 G кашанын ичинде башталгыч T квадрат кошуу 2 дельта T башталгыч T кошуу дельта T квадрат кемитүү башталгыч T квадрат. Анын баары бөлүнгөн дельта T. Ал эми деген бул жерде кыскартабыз. Башталгыч T квадрат менен башталгыч T квадратты. Азыр бизге оңоюраак болуш үчүн 2ден 1ди биз кашанын ичине алып киребиз. G эки менен 2 кыскартылат. Ал эми биз бул жерде көрүп тургандай эле, бул жерде дагы дельта T бар, бул жерде дагы дельта T бар. Демек биз дельта T'ны кашанын сыртына алып чыксак болот. Дельта T кашанын ичинде кошуу дельта T дельта T калат. Дельта T менен дельта T'ны кыскартабыз. Ал эми лимит дельта T умтулат нөлгө G кошуу дельта T 2ге бөлүнгөн калат. Ал эми дельта T бизге нөлгө умтулуп атат. Ал демесе дельта T'нын ордуна 0 койсок, 0-ду 2ге бөлсөк, биз 0 алабыз. Анда бизде G көбөйтүлгөн башталгыч T калды. Биз билгендей эле G бизде 9,8 метр секунд квадратка барабар. 9,8 метр секунд
квадратка барабар. Башталгыч t болсо 3 секунда болуп берилген. Көбөйтүлгөн 3 секунда. Секунда квадрат кыскартылат. Анан бул жерде биз 29,4 метр секунда деген жоопту алабыз. Функциянын тундусунун аныктамасы. Аныктама: эгерде y f(at) x үзгүлтүксүз, f (at) x үзгүлтүксүз функциянын дельта y өсүндүсүнүн аргументинин дельта x өсүндүсүнө болгон катышынын дельта x 0-гө умтулгандагы пределди табылса, анда ал предел берилген функциянын башталгыч x чекитиндеги тундусу деп аталат жана ал туунду y 0 штрих же dy башталгыч x dx деп аталат. Демек лимит дельта x умтулат 0-гө, дельта y бөлүнгөн дельта x барабар y 0 штрихке же лимит дельта x умтулат 0-гө, f (at) x кошу дельта x кемитүү f (at) башталгыч x бөлүү дельта x. Бул бизде барабар f штрих x'ке. Бир мисал келтирип кетели буга. Мисалы бизге функция f (at) x квадрат деп берилди. Ал эми азыр бул формуланы колдонуп чыгарабыз. Лимит дельта x'ин ордуна h деп жазып койсок болот. H 0-гө умтулат. X кошу h квадрат кемитүү x квадрат бөлүнгөн h. Азыр бул жерде кашаны ачыш үчүн биз квадраттык формуланы колдонобуз. Бизде барабар x квадрат кошу 2xh кошу h квадрат кемитүү x квадрат, анын баары бөлүнгөн h. Биз көргөндөй эле могу x квадрат менен x квадратты кыскартсак болот. Ал эми бул жерде дагы h бар, бул жерде дагы h бар. Демек кашанын сыртына алып чыксак болот. h 2x кошу h бөлүнгөн h. H менен h кыскартылып кетет. Ал эми биз билгендей эле лимит h 0-гө умтулат. 2x кошу h. Бул бизде h 0-гө умтулса 0 болуп калат. Биз жообу 2x болуп калат.